Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы жарандарды электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Маалыматка караганда тармактагы таңсыктык жогорку чекке жетүүдө. Буга пайдалануучулардын көбөйүшү жана кардын аз жаашынан улам Нарын дарыясындагы суунун азайышы себеп болуп жатыптыр. Эгер тиешелүү чаралар көрүлбөсө, анда алдыдагы күз-кыш мезгилинде абал бир топ оор болуп калышы ыктымал дешет адистер. Андыктан адистер таңсыктыктын алдын алат деген 3 чараны иштеп чыгышкан. Алардын бири Казакстан менен Өзбекстандан товар алмашуу аркылуу 1 миллиард 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын алуу. Жана бул бересени алдыңкы 3 жылда жай айларында 550 миллион киловатт-сааттан 3 этап менен кайтарып берүү. Импорт келип атат да бул жакка. Ал биз электр энергияны башка компанияларга, НЭСК аркылуу транзит, проспред компанияларга, бөлүштүрүүчү компанияларга берилет. Алар ошо калктын керектөөсүн ошол электр энергия менен жабат. А бизде суу сакташтын көлөмү сакталып тура берет да. Суунун азыраак келет да. Анткени бизге импорт келип атат. Маловодный период деп атайбыз. Бизге суунун агымы планга караганда, нормадан караганда азыраак келип жатат. Бул былтыр да ушундай көрүнүш болду, быйыл да ушундай болуп атат. Энергетика жаатындагы кысталыш кырдаалдан чыгуунун дагы бир жолу катары Бишкек жылуулук электр борборунан кошумча электр энергиясын өндүрүү. Ал учурда объект экесе иштөөгө мажбур болот. Бишкек ЖЭБинин жалпы кубаттуулугу 812 мегаватты түзсө, учурдагы көрсөткүчү 300-400гө жетүүдө. Бишкек жылуулук электр борборуна кошумча 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Бул көрсөткүч учурда 1,5 миллиард. Адистер бул тапшырманы аткаруу үчүн кошумча бардык отказандарды иштетүүнү пландап жатышыптыр. Бул өз кезегинде чыгымдарды талап кылат дешет мындай иштегендер. 2,5 миллиарда это уже, в принципе, очень хорошая нагрузка на ТЭЦ. 2,5 миллиард киловатт-саат Бишкек жылуулук электр борбору үчүн аябай эле чоң көлөм. Аны иштеп чыгуу оңойго турбайт. Бул өз кезегинде кошумча ири чыгымдарды талап кылат. Биз буга чейин 1 миллион 100 миң тонна көмүр сатып алып келсек, эми 1 миллион 650 миң тонна сатып алууга туура келет. Бул чыгымдын баары Бишкек жылуулук электр борборунун мойнуна жүктөлөт. Себеби биздин акционердик коо мамлекеттен дотацияланбайт. Ал эми керектөөчүлөр болсо жылына 10%га жакын өсүп жатат. Бирок ошол эле маалда электр энергиясын иштеп чыга турган жаңы эч нерсе жок да. Анын жаңы булактарын иштеп чыгуу зарыл. Болбосо эскилер менен кубатты каалагандай чекте көбөйтө албайбыз. Бишкек жылуулук борборунун кубаттуулугун көбөйтүү токтогул суу сактагычында 1 миллиард 100 миң куб метр сууну сактап калууга мүмкүнчүлүк түзөт экен. Бирок ошол эле убакта ТЭЦке көмүр, көгүлтүр, от жана мазут сымал күйүүчү ресурстарды алуу үчүн кошумча 2 миллиард 700 миң сом талап кылынары белгилүү болду. Ошондой эле электр энергиясын бөлүштүрүү менен алектенген энергетикалык компанияларга жана дүңүнөн алып кайра саткан мекемелерге да бир топ катуу талаптар коюлуп жатыптыр. Ага ылайык Түндүк электр, Чыгыш электр, Жалал Абад электр жана Ош электр ишканалары электр кубатын керектөөнүн белгиленген чекке чейин азайтуу иштерин активдүү жүргүзүүгө тийиш. Тактап айтканда, жарандарга түшүндүрүү иштерин жасап, электр кубатын болушунча үнөмдүү пайдалануунун жолдорун айтып беришет. Ал эми алып сатуу менен алектенген Электросила, Энерготехсервис, Global Energy жана Эк Групп сыяктуу компаниялар бир нече ирет коюлган талаптарга карабай белгиленген чекке чейин керектөөнү азайтпай жатканы да белгиленди. Мындай шалаакы мамиле Токтогул гидроэлектростанциясындагы суунун көлөмүнүн көбөйбөй коюшуна алып келет. Учурда анын көрсөткүчү 9,5 миллиард куб метрди түзүүдө. Буга чейин адистер ал көрсөткүч 5,5 миллиардга түшө турган болсо, аталган кезде авариялык кырдаал жаралышы ыктымал деп коңгуроо кагышкан. Токтогул КЭСинден суу сатылат деген абдан жаңылыштуу сөздөр. Ал көптөн бери айтып жатат, бирок андай сатуу суу сатуу деген андай жок. Бизде андай болуш да мүмкүн эмес технически карап көргөндө. Анан үнөмдөгөлө деген ал абдан туура нерсе, анткени ар бир жаран түшүнүш керек да. Бир светти кошкондо же электроприборду кошкондо ошол свет каяктан келип чыгат. Ал ошол эле биз Токтогул КЭСтен боло сууну кое бериш керек. Ошончо определенный сууну кое бериш керек. Же болбосо ТЭЦтен определенный көмүрдү же газды жагыш керек да. Ошол мындай табигаттын энергия ресурстарына үнөмдөп пайдаланыш керек да, негизи эле. Тармактагы мындай кыйынчылыктарга карабастан, энергетиктер алдыдагы кышта мал менен өчүрүү болбойт деп билдиришүүдө. Бирок ошентсе да тиешелүү чаралар белгиленген деңгээлде аткарылбай калса, анда күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү чыгып кетүү бир топ кыйынга турары эскертилүүдө. Акмарал Сабатар, Эрлан Кемелбеков, НТС.